Урматтуу телекөрүүчүлөр, радио угармандар, сиздерде бүгүнкү республикалык штабтын пресс борборунда Кыргыз Республикасынын вице-премьер-министри Асрандиев Эркин Шамшудинович ушул бюджетке өзгөртүү толуктоолор киргизип атат. Жана кечээ күнү ал жогорку кеңеш тарабынан биринчи окуудан кабыл алынды. Түз эфирде сиздер ЛТР, КТРК Алатоо 24, Пирамида 5 канал, облустук медиа борборлордон ЛФМ, биринчи радио Кыргыз радиосу, Минкал ФМ, Марал ФМ радиолорунан, ЛТРден YouTube каналынан, Facebooктан Кыргыз өкмөтү, социальное правительство, биринчи радионун баракчаларынан, ошондой эле Ар улуттук маалымат агенттигинен көрүп уга аласыздар. Добрый день, уважаемые телезрители и радиослушатели. Мы начинаем брифинг вице-премьер-министра Кыргызской республики Асрандиева Эркина Шамшудиновича относительно внесения изменений в бюджет страны. И всем известно, что вчера он прошел в первом чтении в парламенте. Прямой эфир вы можете посмотреть и услышать на телеканалах ЛТР, КТРК Алатоо 24, Пирамида 5 канал, областные медиацентры, на радиостанциях ЛФМ, биринчи радио Кыргыз радиосу, Минкал ФМ, Марал ФМ, на YouTube-канале ГТРК ЛТР, в Фейсбуке, на страницах Кыргыз өкмөтү, социальное правительство, биринчи радио и через Кыргызское национальное информационное агентство Кабар. Эркин Шамшудинович, сөз сизде. Саламатсыздарбы, урматтуу биздин жарандар, атамекендештер. Добрый день, наши уважаемые соотечественники. Я хотел бы вкратце проинформировать о работе, проводимой правительством по изменениям государственного бюджета. Мы все наблюдаем и видим, как пандемия негативно влияет на мировую экономику, вызывает кризисные явления. Такие процессы коснулись и нашей экономики, поскольку Кыргызстан является страной с открытой экономикой. Есть ряд негативных факторов, которые прямым образом сказались на экономической деятельности, на экономических показателях. Такие факторы, как закрытие границ, снижение товарооборота с нашими основными партнерами, временное приостановление экономической деятельности отдельных видов бизнеса. На 1 мая 2020 года по данным Национального статистического комитета объем валового внутреннего продукта составил 148 миллиардов сомов и показывает снижение на 3,8% в сравнении с показателем прошлого года. Соответственно, отрицательные явления в экономике, они сказались на пополнении бюджета, на доходной части бюджета. Так, за 4 месяца нынешнего года доходы бюджета недовыполнены на 10 с лишним миллиардов сомов от планируемой суммы. Только лишь за апрель потери доходной части бюджета составили 4,8 миллиардов сомов. Такие условия диктуют нам внесение изменений в бюджет, пересмотр прогноза до конца 2020 года, пересмотр расходной части бюджета. Эта работа была начата еще 2 месяца назад. Мы рассчитывали несколько сценариев в зависимости от развития текущей ситуации. И вот на прошлой неделе в парламент внесен проект бюджета, проект, который основывается на прогнозных показателях экономики до конца 2020 года. Коротко скажу, что по базовому сценарию объем ВВП на конец 2020 года планируется со снижением в размере 5,3% от прошлогоднего показателя по расчетам Министерства экономики. Прогноз снижения доходной части составляет минус 30 с лишним миллиардов сомов. Как я уже сказал, на это влияет в первую очередь снижение товарооборота, закрытие границ с Китайской Народной Республикой. У нас около 70% импорта поступало из Китайской Народной Республики. Это влияет не только на таможенные платежи, это влияет на наше внутреннее производство, поскольку значительный объем сырья, материалов, комплектующих импортируется из Китая.
В связи с такими прогнозируемыми снижениями доходной части пересмотрена расходная часть. В целом расходы госбюджета сокращены на 10 с лишним миллиардов сомов. Сокращения коснулись в первую очередь различного рода приобретения, транспортные расходы, командировочные. Также существенно коснулись сокращений по капитальным вложениям. При этом хочу подчеркнуть, что защищенные статьи бюджета, заработные платы бюджетников, пенсии, пособия, отчисления в социальный фонд, они сохранены в полном первоначальном объеме. И хочу отметить, что до сегодняшнего дня все обязательства по защищенным статьям выполняются в полном объеме и своевременно, и в дальнейшем правительство намерено эти обязательства выполнять также по плану. По капитальным вложениям сохранены частично некоторые расходы, связанные в первую очередь с водоснабжением, ирригацией, частично по ремонту, восстановлению автомобильных дорог, некоторые расходы по цифровизации и реформе судебной системы. Для исполнения бюджета в части, которая выходит из наших прогнозируемых потерь, активно ведется работа по привлечению внешней помощи, исключительно на льготной основе и с содержанием как можно большего грант-элемента. Также изыскиваются внутренние резервы. Есть отдельно разработанный план по изысканию и задействованию дополнительных источников пополнения бюджета из внутренних резервов. В настоящее время проект бюджета, вчера концепция проекта бюджета была одобрена в первом чтении, и на следующей неделе планируется парламентом рассмотрение во втором и третьем чтении. Также, пользуясь случаем, я хотел бы проинформировать об использовании, привлечении и использовании внешней донорской помощи. На сегодняшний день фактически поступило в республику внешней помощи на общую сумму 243 миллиона долларов. Из них 120 миллионов долларов – это первый транш Международного валютного фонда, который поступил в конце марта. После конвертации это составило около 10,5 миллиардов сомов. Эти ресурсы были направлены, я некоторые статьи озвучу, в первую очередь на защищенные статьи. К примеру, 4 миллиарда были направлены на выплату заработных плат, 1,8 миллиарда были направлены на социальный фонд, 1,2 миллиарда сомов на фонд обязательного медицинского страхования, на пособие почти миллиард сомов были использованы. Одним словом, эти ресурсы были направлены на расходы бюджета, которые были предусмотрены законом. Второй транш, 120 миллионов долларов, поступили позавчера, 13 мая. Они пока не использованы. Кроме этого, из различных источников на цели борьбы с инфекцией по линии здравоохранения и на гуманитарную помощь поступили в общей сумме на 1,8 миллиона долларов. Это различные медицинские изделия, гумпомощь в виде продовольствия, тесты, системы и так далее. Спасибо. Саламатсыздарбы да бир жолу, урматтуу жарандар. Мен сиздерге кыскача бюджет тууралуу кыскача маалымат берип койсом. Биринчиден баарыбызга белгилүү болуп турат, жалпы дүйнөдө болуп аткан абал пандемияга байланыштуу экономикага абдан терс таасирин кетирип атат, жалпы дүйнөлүк экономикага. Бул көрүнүш биздин да республикада бар. Өзүңүздөр көрүп турасыздар, биздин экономика бир топ зыяндарды көрүп атат. Бул жылдын башынан эле чек араларга чектөө коюлуп, кээ бир чек аралар жабылганга байланыштуу. Андан кийин өзгөчө кырдаал, өзгөчө абал киргенден кийин кээ бир ишкерликтер
убактылуу токтолгон болчу. Ушунун баары экономикага терс таасирин келтирип атат. Статистика комитетинин маалыматы боюнча 1 майга ички дүң продукция төмөндөшүүнү көрсөтүп атат. Жалпы суммасы 148 миллиардтын тегерегинде, былтыркыга салыштырмалуу 3,8%га төмөндөп кетти. Албетте ушундай көрүнүштөр биздин бюджеттин киреше жагына да өз таасирин берип атат. Мына 4 айдын жыйынтыгы менен жылдын башында койгон планга салыштырмалуу биз 10,4 миллиард сом чогулта албай калды. Апрель майынын ичинде эле 4,8 миллиард сом салыктар жана бажы төлөмдөрдөн келбей калды. Буга жана мен айтып кеткендей, чек арада чектөөлөр коюлган, кээ бир бияка импорт келген продукциялардын токтоп калышына байланыштуу бул биринчи ирет Кытай менен биздин соода саттык катнаштар жалпы импорттун 70% көлөмү бул Кытай Республикасынан бизге келчү. Бул жалаң гана бажы төлөмдөргө гана эмес, реэкспортко эмес, мындан тышкары ички өндүрүшкө да өз таасирин тийгизет. Себеп дегенде ал жактан келген чийки зат тетиктер биздин өзүбүздүн ички өндүрүшкө байланыштуу болчу. Ушул көрүнүштөрдүн негизинде биз мамлекеттик бюджетке өзгөртүү киргизгенге мажбур болуп турабыз. Бул иш 2 айдан мурун эле башталган болчу. Биринчи көрсөткүчтөр өзгөрүлүп баштаганда ар кандай сценарийлер иштелип чыккан, абалдын өзүнүн жүрүшүнө жараша. Биринчиден айтып кетерим, ички дүң продукциянын болжомол көрсөткүчү жылдын аягына чейин экономика министрлигинин эсептөөсү боюнча былтыркыга салыштырмалуу 5,3%га кем болот. Бул болжомол менен. Ошого байланыштуу бюджет дагы түзүлүп, болжомол менен киреше жагынан жылдын аягына чейин жалпы жоготуулар 30,8 миллиард сом түзөт деген болжомол бар. Бюджеттин кирешеги кыскартылган себептен биз чыгашаларын дагы кыскартканга болушунча аракет кылдык. Кыскартуулардын жалпы суммасы 10,3 миллиард түстү. Биринчи ирет бул сатып алуулар кыскартылды, болушунча унаа транспорттук чыгашалар кыскартылды, иш сапарларга байланыштуу чыгашалар, анан кээ бир капиталдык салымдар. Бирок ушул эле учурда мен айтып кетет элем, биринчи ирет милдет алынган беренелер бул толугу менен жыл бою 112 миллиард каралган болчу. 2020 жылга ошол сумма толугу менен ошол бойдон сакталды. Эч кандай кыскартуулар бул жактан болгон жок. Бул биринчи ирет айлык маяналар, бюджет жумушчуларына пенсиялар, жөлөк пулдар жана социалдык төлөмдөр. Мына бүгүнкү күнгө чейин ушу айлык, жөлөк пул жана пенсиялар жөнүндө айтып кетсек, өкмөт баарын толук менен жана убагында аткарып атат. Мындан ары дагы ошондой максат коюп атабыз биз. Капиталдык салымдар жөнүндө айтып кетсек, жана мен айтып кеттим, бир аз кыскартуулар болду. Бирок ошол эле учурда кээ бир капиталдык салымдарды биз кээ бир бөлүктөрүн сактап калдык. Бул таза суу менен камсыз кылууга байланыштуу чыгашалар, ирригацияга байланыштуу чыгашалар, жолдорду оңдоо жумуштарына, цифровизацияга байланыштуу жана соттук системаны реформага кээ бир чыгашаларды бюджетте калтырдык. Бюджетте ушу чыгашалар менен кирешелерди салыштырганда ошо ортодо турган бюджеттин дефицитин биз жапканга биринчи ирет ички резервтерди болушунча караганга аракет кылып атабыз. Бул жаатта өзүнчө планда иштелип чыккан. Ички кайсы булактарды табабыз деп. Андан тышкары баарыңыздарга белгилүү болгондой, сырттан да жардам бияка тартып келүү иштери жүргүзүлүп атат.
ошол жөнүндө мен бир аз токтолуп кетсем, себеп дегенде бул тема көп суроолорду, көп кызыктууларды туудуруп атат. Бүгүнкү күндө республикага 243 миллион доллар сырткы жардам келди. Бул биздин өлкөгө келип түшкөн каражат деп айтсак болот. Мунун ичинен 120 миллион доллар бул дүйнөлүк валюта фондунун биринчи траншы марттын аягында түшүп келген. Ал сомго айландырганда 10,5 миллиард сомдун тегерегинде болгон. Бул толугу менен бюджеттин мыйзам менен көрсөтүлгөн чыгашаларына жумшалды. Мисал келтирип коеюн. Ошонун арасынан 4 миллиард сому бюджеттик жумушчулардын айлык маяналарына жумшалган. 1,8 миллиард сом бул социалдык фондко которулган. 1,2 миллиард бул ФОМС милдеттүү медициналык камсыздыруу системасына жумшалган болчу. 1 миллиардка жакын сом бул жөлөк пулдарга которулган. Жалпысынан айтканда, дагы жолу кайталап кетейин, мыйзамда көрсөтүлгөн 2020 жылга пландаштырылган чыгашаларга бул каражаттар жумшалып атат. Мындан кийинкиси дагы бир 120 миллион доллар мурда күнү 13 майда бизге которулуп түштү. Бул каражаттарга өкмөт финансы министрлиги тие элек, ал ошол бойдон турат. Бул мыйзамга жараша дагы бул сарптаналат. Андан тышкары медициналык жардам катары бул илдет менен күрөшүү максатында ошо жардам катары ар кайсы булактардан, биздин донорлордон, башка өлкөлөрдөн гуманитардык жардам катары жалпы суммасы 1,8 миллион доллар жардам Кыргыз Республикасы алды. Мунун арасында азык түлүк гуманитардык жардамдар бар, медициналык буюмдар бар, ушул илдет менен күрөшүүгө жардам берүү максатында берилген тесттер, системалар, ар кандай медициналык буюмдар келип түшүп атат. Бюджет болсо мына өткөн жумада өкмөт менен иштелип чыгып жогорку кеңешке киргизилди. Кече биринчи окууда концепциясы жактырылды. Эмки жумада экинчи, үчүнчү окуудан өтөт деп күтүп отурабыз. Рахмат. Эркин бир суроо болот. Ушул жаз айында жарыяланган тендерлер боюнча ошо министрлик тарабынан ошол эле бала бакчаларды куруу же ремонт кылуу, бала бакча мектептерге тамак аш менен тамак аш сатып алуулар боюнча ошол процесстер эми кандай болот деп сурап атышат. Бала бакча жана башка бюджеттик мекемелер азык түлүк продукцияларын сатып алууларга ошого байланыштуу чыгашалар кыскартылган жок, ал ошол эле бойдон калды. Башка кээ бир тендерлер балким жанагы капиталдык салымга байланыштуу кээ бир капиталдык салымдар мен жана айтып кеткендей кыскартылды. Ошого байланыштуу тендерлер болсо анда алар жокко чыгарылат. Бул ар бир тендер, ар бир чыгаша боюнча тиешелүү министрликтен жана финансы министрликтен тактап маалыматтарды алсаңыздар болот. Ошол эле толуктоо суроо болот. Мисалы февраль айында тендер жарыяланган экен, ошо тамак аш менен камсыз кылуу боюнча сатып алып тендер аркылуу. Эми март, апрель, май айларында мектеп, бала бакчалар иштеген жок. Алардын эмесин кандай болот эми процедурасычы? Акчасын кайтарып берүү. Бул чыгашага жараша болот. Эми мына марттын аягынан баштап апрель, май мектеп, бала бакчалар иштеген жок. А жерде тамак аш менен камсыз кылууга байланыштуу чыгашалар болгон жок. Чыгашалар болгон жок, мектептер иштеген жок, значит тендерлер да болбойт. Мына күздөн баштап же мына жайында бала бакчалар иштеп баштаса, күздөн баштап мектептер кайрадан иштеп баштаса, тамак аш менен камсыз кылууга байланыштуу чыгашалар кайрадан жандандырылат, ошондо тендерлер да жандандырылат. Чоң рахмат. По факту болот. Чоң рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, радио угармандар, сиздер бүгүн Кыргыз Республикасынын вице-премьер-министри Асрандиев Эркин Шамшутдинович маалымат берди. Бул өзгөчө ушул бюджетке өзгөртүү толуктоолор киргизилип жатат жана кечээ
парламент тарабынан экинчи окууда кабыл алынды. Ошол бюджетке өзгөртүүлөрдү кандайдыр бир кайсыл өзгөчөлүктөр бар жана кандай өзгөрүүлөр менен кандай өзгөрүүлөргө дуушар болду деген мааниде бүгүн сиздерге маалымат берди. Бүгүнкү түз эфирде сиздер ЛТР, КТРК Алато 24, Пирамида 5 канал, облустук медиа борборлордун ЛФМ, Биринчи радио, Кыргыз радиосу, Минкыял ФМ, Марал ФМ радиолорунан, ЛТРдин YouTube каналынан, Facebooктан Кыргыз өкмөтү, социальное правительство, Биринчи радионун баракчаларынан, ошондой эле Кабар улуттук маалымат агенттигинен көрүп калдыңыздар. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.